Номер 23 Жусупбек Жунсалиев атындагы орто мектеби, башталгыч класс мугалими Нурматова. Кыргыз тили сабагы, 4-класс. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен кыргыз тили сабагынан йоттошкон тамгалар деген теманы өтөбүз. Окуу куралдарыңарды даярдап, сабакка жакшылап көңүл коюп олтургула. Балдар, кыргыз тилинде 4 йоттошкон тамга бар. Алар я, е, ё, ю тамгалары. Бул тамгалар эки тыбышты билдирип турат. Я тамгасын айтканда ый жана а тыбышы угулат. Жазууда я тамгасын жазабыз. Е тамгасы ый жана э тыбышын билдирет. Ал эми ё тамгасы ый жана о тыбышын, ю тамгасы ый жана у тыбышын билдирет. Бул жердеги сөздөрдүн угулушуна жана жазылышына көңүл коебуз. Кыяк ый жана а тыбышы угулуп жатат, я тамгасы жазылат. Бул куюн ый жана у тыбышы угулуп жатат, ю тамгасы жазылат. Чие ый жана э тыбышы угулуп жатат, жазууда е тамгасын жазабыз. Бул коён. Айтууда жана укканда й жана о тамгасы тыбышын угабыз, жазууда ё тамгасы менен жазылат. Балдар, эсиңерде туткула, йоттошкон тамгалар катышкан сөздөрдү айтканда жана жазганда, окуганда эки тыбыш угулат. Ал эми жазганда бир тамга менен жазылат. Бул сөздөргө талдоо жүргүзүп көрөлү. Кыяк 5 тыбыш, 4 тамга бар. Куюн 5 тыбыш, 4 тамга. Чие 4 тыбыш, 3 тамга. Коён 5 тыбыш, 4 тамгадан турат. Сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла. Таяныч сөздөрдү ордуна коюп дептериңерге көчүргүлө. Бүгүнкү сабакта йоттошкон тамгаларды айтканда жана окуганда эки тыбыш угулат экендиги жөнүндө маалымат алдык. Жазууда бир тамга менен жазылат. Балдар, үйгө тапшырма 49-беттеги 6-көнүгү. Сөздөрдү тууралап дептериңерге көчүрүп жазгыла.